Buna yemin sizde hiç kim kolduğunuz gelmeye kaldı bu yerde sözünüz için. Ошондо мен бийликте турганда бир да жакшылык кылбайм деп. Биздин атос менен жамынып уже кандай десем 200-дүүлүк анан наглость деп коет. Бирок биздин максатыбыз бийликти басып алуу эмес болчу. Биз өзүбүздүн пикирибизди гана айткан жарандар, саясатчылар, активисттер, журналисттер гана болчу. Аллахым буйрса, менин эч бир күнөөм жок, акталып чыгам. Мисалы 25 адамдан турган кемпир абадчылар да акталышты. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу кемпир абад иши боюнча соттолгон активист саясатчылардын сынына кабылды. Мыйзам чегинде иштейт, кемпирлер акталбады, менде деле күнөө жок, мен деле акталам деп өзүнүн жактоочуларына кайрылып жатат. Ал жанагы бизди бир пример кылып атат да. Анан эгерде ушуга келгенде бизди каматкан өзү лично өзү каматкан Ташиев. Анан кийин эми биз кемпир абад Кыргызстандан Өзбекстанга өтпөсүн деген эле биздин талап болгон, ошондой пикир болгон, ошону айтканыбыз үчүн эле булар бийликти басып алган атышат деген эме менен бизди камап, мына почти 3 жыл 9 ай отурдук да. Почти 4 жыл деп ойлойсуз. Бирок булардын маселеси бийликке тийиштүү маселе. Биздин маселе бийликке эч кандай таасири жок маселе. Ошон үчүн кемпир абадчыларга мындай бетин жаап атканы бул анын мындай туура эмес түшүнүгү да. Кемпир абад иши боюнча 25 адам кармалып, алар бийликти күч менен басып алууга айыпталган. Алардын арасында саясатчылар, активисттерден сырткары кара жумуш жасап, устачылык кылып тиричилигин өткөргөн Нурлан Асанбеков да камакка алынган. Ал камоолордун баарына Ташиевди айыптап келет. Ошол мен курулуш ишин кылып берип аткан саясатчынын акчалары менде деп ойлосо керек да. Эми мисалы үчүн чоң иш болуп аткандан кийин акча берилет да мага, мен бекер жазбайм да. Уста акысы деген бар, анан кийин шаймандар бар, курулуш материалдар бар. Аларга мен акча алышым керек да. Анан кийин ошол акчалар мага келип атканына байланыштуу мен да ошо баягы орусча айтканда на всякий случай камап салышты да. Мындай деп коет го, бирөөнү өлтүрүп салып туруп, анан кийин ошодон кайра кечирим сурап, анан кийин болсо биздин атос менен жамынып уже кандай десем 200-дүүлүк анан наглость деп коет. Ушул эле иш боюнча кармалгандардын дагы бири активист Эрлан Бекчоро мындайча пикирин айтты. Бирок биздин максатыбыз бийликти басып алуу эмес болчу. Биз өзүбүздүн пикирибизди гана айткан жарандар, саясатчылар, активисттер, журналисттер гана болчубуз. А булар болсо мурунтан бери даярданып жүргөн солдаттар. Оппозицияны бийликтин ичиндеги оппозиция деп коелучу. Бийлик өзүнө өзү оппозиция болду десек болот да. Ошонун башында турган Ташиев болот баягы. Анан Ташиев ошол өздөрүнүн кадамын кемпир абадчыларга салыштырып атканы чындыгында күлкү келерлик. Эптеп баягы мен мурунку дагы бир кайрылуумда айттым эле, кемпир абадчылардын көлөкөсүндө жашынууга аракет кылып аткандагысы. 29 апрелде УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнө карата кылмыш иши козголгонун ырастап кайрылуу жасаган. Анын жакын саналаштарынын бири Регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов аны Facebook'тагы баракчасына жарыялаган эле. Бул кылмыш иши боюнча менин юридикалык жактан толук коргонууга мүмкүнчүлүгүм бар жана Аллахым буйрса менин эч бир күнөөм жок, акталып чыгам. Кимдин күнөөсү болсо ал жазасын тартат, ал эми таза болсо акталат. Себеби мамлекетибизде акыйкат сот системасын түзүүгө мамлекет башчыбыздын аракеттери көрүлгөн. Мисалы 25 адамдан турган кемпир абадчылар да акталышты. Ошондуктан баарыңыздарды мыйзамдын чегинде гана болууңуздарды суранамын. Эч кандай коомдук же башка адамдардын кыймыл аракеттеринин зарылдыгы жок деп эсептейм. Активист Мукай Керимбаев Ташиевдин кайрылуусу тарапташтарына карата айтылган деп эсептейт. Абалдан пайдаланып кырдаалды курчутууну көздөгөн күчтөр болушу мүмкүн дейт ал. Камчыбек Кыдыршаевдин дагы бүгүнкү күндө элдин арасында, карапайым элдин арасында ал кишинин дагы орусча айтканда авторитети жогору десек болот. Ошон үчүн ал киши дагы бардык эл журтка, ошол эле тарапташтарына сабырдуулукка чакырып, мыйзамдуу жол менен, мыйзамга ишенерин баса белгилеп кетти да. Ошон үчүн азыр кырдаалды курчутуу максатында бир кандайдыр бир үчүнчү күч дейбизби же бир күчтөр бардай да, жок эмес.
ошолор баягы кырдаалды баягы күчөтүп кетүүгө кызыктар аракеттер болуп атат. Коомчулукка кемпирабад иши деп таанылган бул окуя кыргыз-өзбек чек арасын аныктап тактоодон чыккан 2022-жылы Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан жерди алмашууга нааразычылыктар болуп, митингдер өткөн. Чек араны тактоо боюнча комиссиянын ошол кездеги УКМКнын төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев жетектеген. Кийин айрым саясатчылар, активисттер Кемпирабадты сактоо деген топ түзүп, бийликке талаптарын билдиришкен. Ошондон көп өтпөй бул топтогу 20дан ашык адам камакка алынып, бийликти басып алууга даярдык, массалык башалмандыктарды уюштуруу деген беренелер менен айыпталган. Алардын арасында таанымал саясатчылар, активисттер болгон. Бул иш кийин Кемпирабад иши деп аталып, айыпталгандарды кемпирабадчылар деп атай башташкан. Март айынын соңунда эле Бишкек шаардык соту бул ишке айыпталгандарды актады. Таткабек Шабданбек уулу, Айбек Кулчуманов, Азаттык.